Кандай керемет эле, көркөм керемет. Ушуну Мадумаров олтургузган туялар деп тамыры менен жулуп, биз аны шоско олтургузганбыз. Тамыры менен жулуп, мына биздин үстүбүздөгү турган айылга барып олтургузуп атыптыр жолдун эки бетине. Карап көргүлө барып. Барып карап көргүлө ушуну. Көрсөңөр ушуну тараткыла. Эми ушуну бир жерин 30 градуска, бир жерин 15 градуска кылып асфальт менен төшөп салыптыр. Айланайын. Эмнеге асфальт менен? Себеп ошол жер тротуар болот экен. Кайсыл келесо зуулдап аткан эки тараптуу жолдун ортосу менен басат. Бул Кыргызда болушу мүмкүн. Жана кыйшайып кетип аткан жерлерине барганда бул жагына таяк көтөрүп алыш керек. Таянып өтө турган. Кеп ошондо болуп атат. Муну ол маскарачылык. Анан аны КТРден берип атат. Тарыхта биринчи жолу асфальт төшөлүп атат деп. Башта эшек араба менен барып жүрдүкпү биз. Мен өткөндө жанагы жыйында айтканым, журналисттердин дагы бир эки жагын карап коюшубуз керек да өзүбүз. Эмне деп сайрап атабыз биз? Ошол канча туялар эле. Ар бир азыр эсимде жок. Кубанычбек Сейданович Аксакал Чүй областынын губернатору эле, мен ошол кишиге тынчтык бербей, түнү менен жүрүп алып барып жасачубуз жана жарыкты. Түнү менен жүрүп барып ошол арчаларды отургуздук эле, туяларды. Ошондо дагы бир демократ айткан. Адахан оюна келген жасап атат, булардын баары куруп калат деп. Куруган жок, Кудайга шүгүр. Баары көктөдү. Эми ошону тамыры менен жулуп салып, кайсы бир айылдын эки четине отургузулуп атат дейт.